Демек, пайгамбар айтқан, акыр заманда калпычылар, каддаптар, ошондой жалганчы болгон, субханалла, жакыян даджалун, ушундай бир даджалдын сыпатында болгон адамдар пайда болот экен. Эми байкасаңар керек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам иманга чакырганда, имандан кийин ибадатка чакырып туруп, анан кийин ахлакка чакырганда эле эң биринчи айткан сөзү калпты айтпагыла деген. Керек болсо мындай көп нерсеге убада кылынган эмес, бирок кимде ким тамашалап болсо да калп айтпаса, бейиштин так ортосунда үй убада кылынган, билесиңерби? Бул чоң убада. Анткени пайгамбардын оозунан чыктыбы, болду экен, ал аткарылат. Ошол себептен пайгамбарыбыз тамашалап болсо да калп айтпагыла деген. Кээ бирөө анекдот айта берсе, калп эле бир нерсени кошуп эле, анан кийин адамдар менен сүйлөшүп атканда бир душа компания бола калайын деп эле ар нерсени ойлоп чыгып эле бир нерсени чыгарып эле турабы? Эмнеге тамашалап болсо дагы калп айтпаган, субханалла, жактырылат экен. Ошол себептен акыр замандын алдында ушундай заманда калпычылар көбөйөт деген. Эми бул калпычылар эмнеден чыгышы мүмкүн десе, биринчиден ошо имандын заиф, алсыздыгынан болот экен. Акыр заман болгондо адамдардын имандары заиф, алсыз болот. Дагы бир ошого кошо турган нерсе бар. Пайгамбар зат силер бир күн болот, деңиздин көбүк бар го, деңизден чыккан көбүктөй ушунча көп болосуңар дейт, бирок алсыз болосуңар. Силер ушунча абдан мусулман көп болот экен, ойлобогула. Азыр мисалы дүйнө жүзүндө байкасаңар, күнүнө канча миңдеген адамдар исламга келип атышат. Миңдеген аборигендер, христиандар, канча деген баардыгы тең исламды кабыл алат. Ушунча көп болот, бирок алсыз болосуңар деген да. Эмнеге алсыз болот десе, анткени себеп субханалла, Аллага болгон таухиди болот экен, Алла болгон бирок жүрөктөрүндө бири-бириге мухаббат болбогон себебинен дейт да. Акыр заман бир белгиси ушу, мусулмандар биринин жүрөктөрүндө мухаббат болбойт. Аз деле байкасаңар керек, биздин жүрөктөрүбүздө бири-бирибизге болгон мындай эң эле жөнөкөй бир мындай келишүү деген жок да. Мисалы эң эле мындай бир жерге очередке тура турган болсо, мейли кайсы жумушта бол, кайсы нерседе бол, мисалы эң эле жөнөкөй мынакей жолдо машинелер. Бирөө мисалы алса, метип мындай өтүп кетейин деп атат. Же болсо бирөө поворотты көздөп эмне атат экен? Жок дейт да, мен болбосо көп болсо бир машина 2,5 метр, катуу болгон машина 5 метрдир. Узундугуначы. Ошол машина 5 метр жылат да. Эми андан ары тиякта эле пробка турат, толушту, мисалы алсачы. Бирок эмне? Ушундай бир мындай эмеси бар да. Жок, мен өтүшүм керек. Карасаң мындай водительский солидарность деп коюшу мүмкүн. Бирок бул жүрөгүңдө ошол субханалла мындай бир райым калбай калган белгиси бул. Дагы бир нерсеси, карылар үйдүн көбөйгөнү, жетимдердин үйү көбөйгөндөгүсү, ажырашкандын көбөйгөндөгүсү, атага баланын нааразылыгын көбөйгөндөгүсү, баланын ата-энесине болгон нааразылыгын көбөйүшү, оорлардын көбөйүшү, мунушунун баардыгы тең бул субханалла биздин жүрөгүбүздө болгон бири-бирибизге болгон мухаббаттын жоктугунан болгон себеп бул. Бул бирине болгондой келиш, мындай сүйүү жок деген сөз. Сүйүү десе эле ойлоп кетпейли, анан мындай индийский ыр эмес. Жоосун тоодон тоожо кыйкыр бийлеп калган сөз эмес. Ал ар бир адамдын жүрөгүндө башка бир мусулман болсун, негизи эле адамга болгон мындай бир аё сезими, ошону сыйлоо сезими биз мухаббат дейбиз. Хуб. Демек бул нерсе болбогондон кийин эмнекен адамдар бири-бирин алдаганы көбөйөт. Акыр заман бир эмес ушуреки. Мындай карасак, мына үй курулуп турат дейли. Сонун үй бар. 2 этаж салынды. Бүт бар, удобный, баардык нерсеси бар. Ичине кирсең төлкө жашаш керек да. Бирок субханалла ичинде бактысыздык да. Адамдар бирине ишенбейт. Катыны күйөөсүнө ишенбейт, күйөөсү катынына ишенбейт, балдарынын тарбиясы жок калган. Эмне жок болуп калды ошол үйдүн ичинде? Бактылыктан ошо бири-бирине болгон сезимде турабы? Сыйырмат, райымдуулук, мээримдүүлүк, берешендүүлүк, көтөрүмдүүлүк деген нерсе ошол үйдүн ичинде жок болуп калган себебиненчи, ошондой үй салып алып делечи адамдар азыр бактысыз болуп атат да. Туурабы? Демек ошол акыр заманда калпычылар некен? Даджалун ва кадзабун деп бекер айткан жок да. Бул ушул нерсе көбөйөт. Азыр мисалы базарга барсаң, дүкөнгө кирсең дейли, же болсо бир мисалы алса, кайсы жерге барсаң дагы
мисалы сенден бир нерсени алып алганга аракет кылгандар болот. Арамбы, адалбы уруп ойнобойт да. Мисалы ошо туурабы деп, туура эмеспи деп баары бир да, алар барат да сен мисалы өзү 10 эле сомго алган сен, мен муну 100 сомго алгам. Эми пайда жок дейт да. Мен азыр сизге айтасың да муну 100 сом болсо 90 сом берсең пайда жок дейт да. Бирок өзү 10 эле сомго алган болчу. Адамдар субханалла адал нерсени эмне кылып атат экен? Арам кылды деп айткан жокмун. Эмнеке ошонун берекесин кечирип койду. Имам Газали рахимулла ушундай деп айткан экен. Адамдардын жүрөгүнө дейт. Жердей болгон алтын батып кетет. Бирок тырмактай болгон жакшылык батпай калган заман болот деген экен. Аябай сөз бекен. Мен ушуну окуп алганда мындай ойлонуп калгам, чын эле. Биздин азыр жүрөктөрүбүздө субханалла жер жүзүндө алтын берип койсо баткырып алып, бирок бир өзүбүздүн бир тууганыбызды батырбайбыз. Бир өзүбүздүн субханалла бир балабызды батырбайбыз. Ата менен бала субханалла дүйнө талашып калган заман болуптур. Мен бир нерсени эстей берем да, Мунаби хатта бир сонун сөз бар. Кимден келгенин билбейм, бирок мындай ошо Мунаби хат деген ошо ахиретти эстетүү деген китеп да. Негизи мугайбат деп коебуз. Ахиретти эстете турган көп китеп окугула. Тозок жөнүндө көп окугула. Бейиш жөнүндө көп окугула китептерди. Анткени эгерде ошо тозок бейиш жөнүндө окуп жүрө турган болсоңор, бир күнү болбосо бир күнүчү сени ошол субхана мындай бир чоң күнөөдөн сактайт. Окуй бергиле. Кээ бирлер бар, тозок жөнүндө айтсаң, молдо тозок эле жөнүндө айтып берет дейт го. Бейиш жөнүндө айтсаң, жомокту баштайт кайра дейт да. Мындай ортодо жүрүп калганда ким экенин дейт да. Коркутсаң тиги дейт, сүйүнсөң тиги дейт. Бирок айтайын, момундар тозок анан бейиш жөнүндө көп окугула. Сен мындай сен миллионерсиң, мен миллионерим деп эле адамдар субханалла мындай улам кайталай берип миллионер болуп кетем деп ойлошот го. Андай эмес субханалла. Башка нерсе. Ладно, мен башка сөзгө кирип кеттим. Айтайын дегеним, тозок мен бейиш жөнүндө көп окугула дегеним, субханалла ушул жүрөктө бир күнөө алдыңа келип калган кезде коркунуч пайда болот. Эгерде аны жөнүндө окубасаң, билбесең, укпасаң, анда ал нерсе субханалла алдыңа келгенде эмне кылат экен? Оңой эле кылып коет экенсиң. Рахат Азирет айткандай, күнөөнүн дейт, рахаты кетет дейт, бирок күнөөсү калып калат. Зынанын рахаты кетет дейт, бирок эмнеси калат экен? Күнөөсү калып калат. Айтайын дегеним, субханалла, мынакей ушул адамдар качан ушундай күнөөдөн тартылбай калганда, акыр заманда калпычылар көрөт экен, жалганчылар көрөт экен. Ошондо дейт, силер дагы, силердин атаңар дагы укпаган сөздөрдү айтып башташат адамдар дейт. Мисалы байкасаңар керек, биздин атабыз эмне деген бизнес коучтар болду беле биздин эмеде. Силер уктуңар беле мисалы. Эми азыр угуп атат дечи, мурунку атаңар укту беле ошону. Такыр укпаган, мындай бир каякта силер укпаган миллиондор, сен ойлобогон субханалла асабиятан, сен укпаган Майами, ушундай бир эмне болду, жанагындай чыгып алып ушундай сүйлөгөндөчү миллиондон акчаңды салып жатпайсың турабы? Эмне болду? Ошол жалганчылык акыр заман белеси адамдарды алдап, акчаларын жанагындай жуткандар көбөйөт деген. Мына толтурат. Акча менен алдайт. Ушундай айткан сөзүнүн оозунан түбөлөчү, мындай сүйлөп атканда алтын чачырап аткандай көрүнөт да. Мынакей ушундай эле көбөйт. Сен да уккан эмесиң дейт, атаң да уккан. Анан карапайым айтат да. Ошондон дейт, ошолордон дейт, сак болгула дейт. Силерди адаштырып, азгырышпасын деген экен. Керек болсо адамдар да азыр ушунча деңгээлде калып атат, Кудайдан да алыстатып атышат. Сюдзай, йога, да фитнес, да бирдемке, фитнеске барба деген жок, бирок ушундай бир эмелер бар экен өзүнчөчү. Сен стрессиңди чыгарам деп ийнелерди үстүнө тургузуп, анан жанагындай бир нерселерди кылып, анан жанагындай бир эмне биоэнергия, параллельный мир, анан дагы эмне НЛО деп бир миң этпеген нерсе субханалла. Кээ бирлери болсо такыр эле түшүнбөйсүң да. Кудайга ишенерин да түшүнбөйт өзүчү. Кимге астропрогноз, анан тигиндей, анан дагы эмне жанагындай ак куулар, көк куулар, тайгандар, короче, толуп кетет азырчы. Субханалла. Керек болсо азырчы адамдар мындай бир жок нерсени дин кылып алышкан.
Мына ушунун баардыгы эмне экен? Бул даджалуна деген ушул да. Даджал келерден мурда өзү 20-дан 30га чакын даджал келе тургандыгы айтылган. Ошол даджалуна азыр көп болуп атат азыр, субханалла. Адамдардын жүрөктөрүн уурдап атат азыр. Керек болсо эмне экен? Жоолук салынып алган болот, сакал коюп алган болот, 5 жолу ажылыкка барып келген болот, субханалла. Эмне кылат экен? Адамдарга ушундай коос сүйлөгөндө, ал билесиңер да, даджал да ушунча коос сүйлөйт да. Ушундай бир кээ бир кереметтерди көрсөтүп коет да. Кээ бир кереметтерди көрсөтүп коет. Мына ошол себептен биз адашып, пайгамбар абайлагыла ошондо, адашып калбагыла, алданып калбагыла деген экен. Аракет кылабызбы? Жүрөктөрүбүздө акыйкат качан келгендигин унутпагыла. Акыйкат бул ла илаха иллаллах, Мухаммад Расулуллах. Качан сен намаз окуп баштадың, сен Кудайды таптың болду. Сен собеседниги бар, башка издеп кереги жок. Намаздын ичинде ошо сүйүт зайы дагы бар, ошо йога дагы бар. Мен бир нерсе айтайын мынакей. Илимий доказанный нерсе. Намазда качан силер ат-тахият отурганда, ошо бармагыңарды эмне отурасыңар? Ийип отурат. Эми каралы, ушул буттун бармагында 20 000 точка бар экен. Мен адашып кетпесем, 20 000 точка бар экен. Анан йогада муну золотая стойка деп коет экен. Эми кара, буга отурганда негизи 20 мүнөт отура турган болсо, ушундайчы адамда керек болсо жашарат экен да. Кара, эми сизди мен биз намазда мен баягыда эсептеп көрдүм, там аябат жана тахажжуд менен кошкондо биз керек болсо 1 саат отуруп калат экенбиз кебирдечи. Ал эми мисалы алса кээ бирде мисалы жана биздин каарлар мына Куран жаттап ат-тахият турасат да туурабы? Мына ат-тахият отурат карап алдын шакирттери. Мисалы кара, ат-тахиятта отуруп жатташат. Булар көрсө күнүгө эле йогада экен да. Силер эмне издейсиңер башка? Каяктан издейсиңер диниңерден башка нерсени? Эмне издеп атасыңар? Сиз менен биздин динибизде баардык нерсе бар, издебей эле койгула. Просто динден алысыраак болгондор байкуштар, бу кадзабун менен даджалундарга эмне болот экен? Азгырылып, субхана ахиретimiz болот экен. Абайлагыла мусулмандар. Абайлагыла. Амин. Субханакаллахумма ва анта астагфирука ва атубу илейк. Алла абдан разы болсун, машалла.